Жынысын өзгөртүп, эркекке айланчу ургаачы балык. Жан жаныбарлардын жынысы төрөлгөндөн өлгөнчө өзгөрбөгөнү талашсыз чындык. Бирок балыктардын 500 чамалуу түрү жетилген курагында жынысын өзгөртөөрүн жана алардын жынысын өзгөртүүсү айлана чөйрөнүн өзгөрүүсүнө жооп экенин биринчи жолу Жаңы Зеландиялык окумуштуулар башындагы эл аралык илимий топ аныктады. Генетиктер биреги кубулушту Кариб деңизиндеги коралл рифтерди байырлаган башы көк таласом балыгынын чоң үйүрүнөн байкашкан. Башы көк таласомдун эркек атаманы өңү сары ургачы балыктардын үйүрүнө эркек балыктарды жолотпой кайтарат. Эгер атаман үйүрдөн алыстап кетсе, ургачы балыктардын эң сөөлөттүүсү 10 күндүн арасында аң эркекке айланат. Өзүн үйүргө айгыр сезген ургаачы балык үчүн жүрүм турумун өзгөртүүгө бир нече мүнөт керек. Ал эми өңүн алмаштырууга бир нече саат гана керек болот. Бул арада ургаачы балыктын аналык бези таш же энге айланып, 10 күн дегенде ал аңгы балык дейди эрендик сперматозоид бөлө баштайт. Изилдөө башы көк таласом балыгынын жынысын алмаштыруусу жыныстык бези гонадасынын генетикалык жактан өзгөрүүсү менен байланыштуу экенин көрсөткөн. Бул процесс маалында обол аналык бездин жашоосуна зарыл гендер токтоп, анан эркектин жыныстык органы калыптанчу гендер ишке кирет, дейт доктор Эрика Тот. Кишини жүзүнөн таанышчу айнек. Акылдуу айнек кишинин жүзүн же сандарды эч кандай сенсорсуз, схемасыз же электр кубатын пайдаланбай тааныйт. Мындай акылдуу айнекти жасоонун методун АКШдагы Висконсин Медисон университетинин инженерлери иштеп чыгышты. Биз видео фото камералардын, сенсорлордун жана терең нейрондук желилердин фокусун жука айнектин бөлүгүнө топтоо үчүн оптиканы пайдаланабыз, дейт профессор Зонгфу Ю. Бүгүн эң мыкты делген смартфондор ээсинин жүзүн тааныйт. Алдагыдай технология менен жабдылган көздүү компьютерлер менен жасалма интеллекттер тийиштүү ресурстарды жана энергияны керектейт. Профессор Зонгфу Ю жетектеген инженерлер ойлоп тапкан теңгедей айнек бетине кол менен жазылган санды тааныды. Сандын сөөлөтүнөн чагылган жарыктын нуру айнектин бир четине түшүп, андан соң айнектин экинчи четиндеги 9 темгектин бирине топтолуп, аны бажырайып көрсөтөт. Айнектин экинчи четиндеги 9 темгилдин ар бири 1ден 9га чейинки тийиштүү санга бап келет. Айнектин бир четиндеги 3тү 8 кылып оңдогондо, жарык ошо замат экинчи четиндеги 8ди бажырайтып жарык кылат. Атап айтканда, айнек бир санды экинчи санга кадимки жарыктын ылдамдыгындай тездик менен өзгөрткөн. Система же акылдуу айнек толук автоматташтырылган жана анын тулкуна эсептөөчү механизм орнотулган. Ошон үчүн маалыматты кайра иштетүү үчүн процессорго жөнөтүүнүн кажети жок. Ал маалыматты кайра иштетүү үчүн электр энергиясын да керектебейт. 113 миллион жыл мурдакы лилия гүлү. Таш болуп катып калган көөнө лилия гүлү Бразилиянын Крато муниципалитетиндеги суусу тузсуз көлдүн ортосундагы акиташтын катмарынан табылды. Лилия гүлүн Берлиндеги табият музейинин ботаниги Клемет Коффард тапкан. Жашы 113-115 миллион жылдык лилия эң байыркы белгилүү бир үлүштүү өсүмдүктөрдүн бири. Бир үлүштүү өсүмдүктөргө орхидей, лилия жана ландыш гүлдөрү, ошондой эле ширеси даамдуу чөптөр, анын ичинде стевия жана таттуу липия кирет. Береги лилия 65 миллион жылдан мурдараак болгон кыямат кайымда өлбөй тирүү калган. Бул алаамат кыргында динозаврлар тамыр курут болуп жоголгон. Бейжинде 11,3 миллиард долларлык мега аэропорт курулду. Расмий маалымдалгандай, эл аралык Дасен мега аэропортунун курулушу пландалгандай эле 30-июнда бүткөрүлгөн. Жаңы аэропорттун чатырынын аянты 1 миллион чарчы метрге барабар.
же ар бири 7140 чарчы метрлик орто чоңдуктагы 140 футбол стадионуна тең. Жаңы аэропорт быйыл 30 сентябрда иштей баштайт. Ага чейин аэропортко конуп учуу боюнча 787 симулятордук тест өткөрүлөт. Мега аэропорт 2025 жылы толук кубаты менен иштей баштаганда жылына 72 миллион жүргүнчүнү жана 630 миң учакты тейлеп калат.